12 bölüm. Теңир Ыбрамга мындай деди: Өз жериңен, өз туугандарыңан атаңдын үйүнөн бөлүнүп чыгып, мен көрсөткөн жерге бар. Ошондо мен сенден улуу эл чыгарам. Сага батамды берип, атыңды даңазалайм. Сен баталуу болосуң. Сага бата бергенге мен батамды берем. Сени каргаганды мен каргайм. Жер жүзүндөгү бүт элдер сен аркылуу бата алышат. Ыбрам Теңирдин айтканы боюнча жолго чыкты. Аны менен Лот да жолго чыкты. Ыбрам Харандан чыкканда 75 жашта эле. Ыбрам өз менен кошо аялы Сараны, бир тууганынын уулу Лотту, Харанда тапкан бардык мал мүлкүн, өздөрүнүн бардык кишилерин алып, Канаанды көздөй жол тартып, Канаан жерине келишти. Ыбрам Канаан жерин аралап өтүп, Шекем деген жерге чейин, Море деген эмен токоюна чейин келди. Ошол убакта ал жерде канаандыктар жашашчу. Ошондо Теңир Ыбрамга келип мындай деди: Бул жерде мен сенин укум тукумуңа берем. Анан Ыбрам Теңир келген жерге ага арнап курмандык чалынуучу жай курду. Ал жерден ал Бейтелдин чыгыш жагындагы тоону карай жөнөп, ошол жерге өз чатырын тикти. Бейтел батыш тарапта, ал эми Ай чыгыш тарапта калды. Теңирге курмандык чалынуучу жай куруп, Теңирдин атын чакырды. Анан Ыбрам жыйналып түштүктү көздөй жолун улантты. Ошол өлкөдө ачарчылык болду. Ачарчылык күчөгөндүктөн Ыбрам Мисирге жашап туруу үчүн жөнөдү. Ал Мисирге жакындаганда аялы Сарага мындай деди: Сен келбетиң келишкен сулуу аялсың. Мисирликтер сени көргөндө бул анын аялы деп мени өлтүрүп сени тирүү калтырышат. Сен карындашымын дегин. Сенин аркаң менен мага жакшы болсун. Сенин аркаң менен тирүү калайын.